Жугуштуу дартка кабылгандар күндөн күнгө көбөйүп, Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарында азайбай жатат. Бир күн аралыгында эле 582 кишиден коронавирус жаңы табылды. Илдеттин жайылышынын негизги себеби жарандардын сактык эрежелерин эстен чыгарып, ооруга кайдыгер мамиле кылгандыгында болууда. Бир сутка ичинде катталган жаңы учурлар: Бишкек 63, Ош 59, Чүй облусу 81, Ош облусу 127, Талас облусу 17, Нарын облусу 7, Ысык көл облусу 29, Жалал-Абад облусу 86, Баткен облусу 113. Марттагы пандемиядан берки 54.588 киши коронавируска кабылды. Айыккан кыргызстандыктардын саны 47.050ге жетти. Пневмонияны козгогон коронавирус күчөгөн соңку 3 аптада Кыргызстанда 64 адам жашоо менен кош айтышты. Анын 4 учуру соңку суткада катталып, жалпы каза болгондордун саны 1126 адамга жетти. Азыркы тапта стационарда 3139 бейтап дарыланууда. Ал эми 2719 киши амбулатордук түрдө жардам алып жатат. Кыргызстанда октябрь айында коронавирус жуктургандар 3 эсе көбөйдү. 1-октябрда 172 адамдан илдет аныкталган. 10-октябрда 307 кишиден, 23-октябрда 582 кишиден вирус чыкты. Коронавирус жуктургандардын аймактардагы саны боюнча 23-октябрга карата расмий көрсөткүч: Бишкек 19383, Ош шаарында 4265, Чүй облусунда 6163, Таласта 1620, Жалал-Абад облусунда 6206, Нарын облусунда 1805, Ысык көл облусунда 4331, Баткен облусунда 4711, Ош облусунда 6104. Учурда Кыргызстандын саламаттык сактоо мекемелеринде өлкөнү каптаган тумоого каршы күрөшүүдө колдоно турган дары-дармектердин 322,4 миллион сомдук кору бар. Эгерде коронавирус менен ооругандардын саны азыркы эпидемиологиялык кырдаалда 10.000 кишиден ашпаса, коронавируска каршы саламаттык сактоо мекемелериндеги дары-дармектер 1,5 айга жетет. Ошондой эле антибиотиктер коронавируска каршы иштебейт жана анын алдын алуу үчүн дагы пайдасыз экендигин россиялык дарыгерлер билдиришти. Алардын айтымында кандай гана антибиотик болбосун, вирустарды жок кыла албайт. Мындан улам адистер азыркы тапта күчөп турган курч респиратордук вирустук инфекцияларга каршы эч бир медициналык препаратты өзү билемдик менен пайдаланбоого чакырат. Европада бир күн ичинде коронавирус жугузуп алганы ырасталган адамдардын саны биринчи жолу 200 миңден ашты. Бул чөлкөндө коронавирустун экинчи толкуну жүрүп жатканы маалым болду. Акыркы 10 күн ичинде жаңы бейтаптар 2 эседен ашык көбөйгөн. Европада вирус жугузуп алгандар 5 миллиондон ашса, көз жумгандар 205 миң кишиден ашты. Ал эми дүйнө жүзүндө коронавирус жугузуп алгандар 41 миллион 713 миңден ашты. Пандемиянын курмандыктарынын жалпы саны 1 миллион 137 миң кишиге жетти. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош.